айылда азыр бир 2-3 саатка чейин жогултам. Анткени бир көчөдө подряд сүт жок, бир көчөгө барасың айылдын башына 2-3 үйдөн алып, кайра ортосунан 3-4 үйдөн алып ушинтип жогултмай да. Ошон үчүн убакыт көбүрөөк кетет да, анан чогултуп алып анан төрүп келебиз. Мону канча литр деди? Сенептирби? 8 деди. Бери алып келе берсең анда бери. Азыр кыштын күн болгон үчүн күн алыстан алып атабыз да. Бир күн алып, бир күн албайбыз. Анан буюрса марттан баштап күн жылып калат. Уйлар тууп баштайт, сүт көбөйөт. Анан ошо кезде күндү алмай. Негизи 2019-жылы октябрдан баштап алып баштадым да. Ошо кезде жолдошум жаңы машина алып берип, анан мындай ойдо жок жерден эле договор түзүп калып, анан иштеп калгам да. Негизи жайкысын 7-лерден баштап алабыз. Анан суукта элдердин да уй саашы кыйын эле болуп калат. Машинаны оталдырып, жылытып алып, шашпай чыгабыз да. Эртең менен 41 градус болду го. Эртең менен 41 градус, анан 1 градуска жылытып калыптыр болчу, 40 болуп. Азыр күн алыстан 400 литрден болуп атат. Кээде чыкпай калат, кээде чыгып ашып калат. Ушун негизи азыр 400 литрден болуп атат да. Негизи 250-200 чейин азайып кетет. Декабрда, январда баш жагындачы. Анан азыр уйлар тууп, анан баягы кошулуп атат да, кичине көбөйүп келатат. Сүттү алып чыга. Сүттү бол. Он 9 болду. Мен үйдө жатканда эмне кылам? Азыр кичинеден кээ бир клиенттерим көбүрөөк сүттөрдү, орун нерселерди өздөрү куюп беришет. Анан иштей берейин деп иштеп атам. Мен азыр февралдын аяктап иштей берсем, анан марттан баштап даярданып алып үйдө кылам го, баламдын нарсетемди күтүп. Кудайга шүгүр, баягы элден 33төн алабыз. Элди суу кошпоо жакшы, майлуулуу жакшы болсо, анда бир майдан сырткары бир 5 сом ушундай түшүп калат да. Жакшы эле. Негизи азыр 33төн алып 40ка чейин өткөзөбүз да, майлуулугуна жараша. Айылда көбүнчөсү ушу сүт менен да оокат кылышат. Мисалы кээ бир иштебейт, пенсия пособие албайт, сүт менен продукт алышат. Ушундай жашоо да. Эң көп алган сүт өткөзгөн адам азыр бир 2000 сомго чейин алгандар бар бир жумадачы. Азыркы учурда жайында, жазында сүт көп кезде бир эле адам бир 8-9 миңге чейин алат да. Жумасына. Жолдошум дагы азыр көрбөдүңөр, ушул айылдын эле баласы, экөөбүз бир айылдан элебиз. Анан телефон аркылуу таанышып сүйлөшүп эле, анан ал кезде алага чыккан сыяктуу болуп эле, ойдо жок жерден эле неметип калгам да. Чыгып калгам. Турмушка чыккандан кийин анан тапшырып калдым баба. Диплом үйдө турат, бирок ошол менен иштейин деген деле оюм бар. Анан аял кишиге чындыгында оор эле болот. Мен сүт алгам. Кандай жакшысың? Нарында Галбахан жаш ишкерлерди колдоо деген программа ачып, ошакка бизнес план жазып окуп үйрөнгөм. Анан бир проекттин негизинде бир 2 уй алганбыз да. Галыштын тарабасындагы, сүт багатындагы. Негизи эле основной эле нарындыкы мал чарбасы да. Ошо боюнча эле келечектеги ушу бир чоң ферма курсак деген кыялыбыз, максатыбыз бар да.